Hurmatly Sadir Nurxo'jayevich, kecha 20 dekabr kuni Qadamjoy rayonunun Qadamjoydun eli menен жолугушуу кылдыңыз. Ошондо мен дагы өзүмдүн көйгөйлүү маселелеримди толук айта албай калдым. Себеби мен микрофонду алып сүйлөгөндө менин артымда Актырпак айыл өкмөтүнүн башчысы Алчыбай Төралиевдин бир тууган инеси Имаров Алмаз Төралиевич палтомдон тартып олтурду. Дагы бир тууганы Мурат деген, Ражавали деген магамда кыйкырып сүйлөбө деп басым көрсөтүп турду. Санжардын туугандары, Санжардын достору дагы ошентип магамда басымдуулук кылды да. Анан мен толук мен сизге айтам деген сөздөрүмдү айта албай калдым. Ошондуктан мен сизге ушул Facebook аркылуу кайрадан сизге кайрылайын деп чечтим. Урматтуу Садыр Нурхожоевич, ушул Алчыбай Төралиевдин заказын аткарган Ергешев Санжардын артында Номанжан Аркабаевдин артында Арзыбек Бурханов деген турат. Арзыбек Бурханов 2010-2011 жылдары Баткен областынын губернатору болуп турганда Алчыбай Төралиев Актырпак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турган. Мына бүгүнкү күнгө чейин айыл өкмөт болуп отурат. Ошол жылдары акташ күйгүзүп миллиондогон, миллиарддаган акчаларды таап, булар мындай табакташ болгондо Алчыбай Төралиев менен Арзыбек Бурханов булар эски достор, азыр деле дос, бири-бирин коргоп, колдоп келүүдө да. Ошол менин окуя болгон күнү 20-жылдын октябрдын 18-inde Ошто мени кармап сабаган Ергешев Санжардын жанымда дагы 3 бала болгон, 4 болуп мени сабалаган. Ошондо менин 10 000 сом акчамды жанагы телефонумду алып, ошол жерге таштап кеткен. Анан баягы тергөөдө мен көрдүм да, мен укугумду машинага салгандан кийин уже укук ажырайт да. Укуктан ажыраганда ошонун дагы статьясын коюш керек эле да. Ал статьяны дагы тергөөчүлөр койгон эмес. Кадамжайды ооруканасына келип жаттым, 9 күн жаттым, бирок Махмуд деген жигит, ошол врач 7 күн жатты деп туруп мага справка берди. Анан бүгүнкү күнгө чейин ошол менин делам окуя болгон жерге Ош шаарына же болбосо Кара Суу районуна менин делам бүгүнкү күнгө чейин барган жок да. Анан азыр мага звонок келди. Кара Суу районунун тергөөчүсү болом. Эртеңби бир күнгө келсеңиз деди. Мен сүйлөштүм. Эми ушуну дагы жаап койбош керек да. Жаппастан мен ойлойм, ошол ровдуга эмес, Муру деген эмеге берсе, ошо Муру деген орган бар экен. Ошо Муруга өткөрүп бергенге мындай жардам берүүңүздү суранам да, Садыр Нурхожоевич. Бул Алчыбай Төралиев миллиондогон, миллиарддаган акчаларды жасап, мыйзамсыз турак жайларды сатып, 1237 гектар жерди мыйзамсыз саткан, без трансформация, 4000 гектардай жерди жаап жашырган, Супаны дагы өздөрү башкарат, сууду, түндөсү каналдагы сууду Өзбекстанга сатат. Кыскасы өздөрү мындай ханга айланып алганда, элдерди баш көтөргөндөрдү урат, сабалайт, бир туугандарды бири-бирине душман кылып кайрап салып коет. Эми Садыр Нурхожоевич, ушул менин ишимди көзөмөлдөп, өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып берүүңүздү суранам. Эгерде сиздин иниңиз болгондо дагы мен ойлойм, сиз жооп кылмыш жасаса, жоопко тартат элеңиз деп мен сизге ишенем. Рахмат сизге.